Салют достор, баарыңыздар менен кайрадан амандашып чай кайнаганча 10 мүнөт подкастын баштадык. Мен бүгүнкү подкастты дароо эле акча деген сөз менен баштагым келип атат. Кулакка жакшы угулат, анан дегендеги ушундай бир жагымсыз, бир аз эмоцияны да чакырат, Эгерде акчаны көп таап атсаң, акчадан рахат алып жашап атсаң, анда кубанасың. Эгерде акча жетпейт, акча жок деген сөздөр дайыма айтылса, анда эле дегим келет, дагы акчабы депчи. Акча алгыла деген жакшы, анан акча берчи деген албетте жагымсыз угулат. Мен болсо бүгүн акчасын туура сарптай билген жесир аял жөнүндө сөз кылгым келип атат да. Элестетиңиз, өзү жесир, бирок акчасын туура сарптачу. Иерусалимде мында бир нече жылдар, кылымдар мурун эл жык жыйма бардык жактан бүт дүйнө жүзүнөн шаарга жүйүттөр агылып келип жатты. Бир нече күндөн кийин Пасах майрамы. Бул күндөрү ар бир жүйүт ыйык шаарда өткөргүсү келет. Аялдар Пасахка тырышчаактык менен даярданышат. Ар кандай тамактарды, нан бышырып жатышат. Аларды карап туруп жүрөгүң кубанат. Буга бир гана аял катышкан жок. Ал акчасын Иерусалимдин кууш, ири болгон көчөлөрүндөгү кичинекей дүкөндөргө барып коротуп салган эмес. Анын акчасы өтө эле аз, ошондуктан ал кереги жок нерсени сатып албастан ойлонуштуруп туура сарпташы керек эле. Көптөгөн адамдар жетиштүү эле акча иштеп табышат, бирок каяка жумшаш керектигин билгендер аз деп айткан бир чоң рекламалык фирманын президенти. Жесир аялдын акчасы дагы аз болсо дагы аларды кантип сарптоону жакшы билет. Ал ибадаткананы көздөй бет алды. Ибадатканага кирди да, түз эле курмандыктар салына турган кутуну көздөй басып келип, ага болгон акчасын салды. Болгон акчасын? Ооба. Бирок анын салганы экөөнү кошкондо бир квадрант боло турган 2 гана лепта болчу. Ал өзүнүн жардылыгынын көлөкөсүнөн бир саамга гана сурулуп чыгып, кайрадан ибадатканага келгендердин курмандыктар салына турган кутуга көп акча, өздөрүнөн ашкан салышкан байларды көрдү. Жесир аял кандай келсе, ошондой эле байкалбастан четке чыга берди. Байкалбастанбы? Жок. Аны ошол учурда ибадатканын ичинде отурган Ыйса Машаяк байкап калды. Ыйсанын жерде жашай турган саналуу гана күндөрү калганда, бир нече күндөн кийин ал Кедрон суусунун берки өзүндөгү Гетсемани багында айкаш-чыгач кайгадашат. Ыйса ибадатканадагы курмандыктар салына турган кутунун маңдайында элдин кутуга акча салганын карап отурду. Байлар көп акча салып жатышты, мунусу жакшы. Бирок мындан алардын байлыгынын чети дагы оюлган жок. Алардын өзүндө дагы жетишерлик калды. Андан соң ал баягы жарды жесирди көрдү. Ал өзүнүн майда тыйындарын курмандыктар салынуучу кутуга тартынчыктай байкатпастан салса дагы, Ыйса канча санын салганын билет. Абдан кызык, Ошого карабастан Ыйса анын тартуусун абдан маанилүү деп эсептегенин шакирттер да көңүл бурушту. Байлар чоң суммадагы акчаларды салып жатканда, ал мындай кылган эмес. Бул жарды жесир аял акча салгандардын бардыгынан көп салды. Анткени бардыгы өздөрүнөн артканды салышты. Ал эми бул аял жардылыгына карабастан колунда болгонун, тамакка деген акчасынын баарын салды, деди Ыйса. Караңызчы, болгон 2 лепта, бирок ал баарынан көп салды. Курмандык берип жатканда биз көбүнчө баягы кандай тартуу, маанилүү, баалуу деп ойлойбуз го. Аялдын мындан башка эч нерсеси жок, ал болгонун салып атат. Акчанын өзү Кудай алдында эч кандай байлыкка, баалуулукка ээ эмес. Бул тууралуу Павыл Афинде сүйлөгөн сөзүндө да айткан, Ал дүйнөнүн жана анын ичинде эмне болсо, ошонун бардыгын жараткан Кудай, асман менен жердин теңири. Ошондуктан теңири дейт. Ошондуктан ал адамды колу менен курулган ибадатканаларда жашабайт. Ал биздин эч нерсебизге муктаж эмес деген. Адамды курмандык берүүгө түрткөн мотивдер маанилүү. Ыйса адамдын табиятынан эле өз акчасын бааларын, акча тапканга ден соолук, акыл берип, ырайым кылып жаткан Кудай экенин унутуп каларын билет. Акчамды эмне кылсам, кандай колдонсом өзүм билем деп ойлогон адам жаңылат да. Анткени акча Кудайдын гана батасы. Кудай биздин тартууларыбызга да муктаж эмес. Ал биздин тартууларыбызды муктаж болгондуктан талап кылып жаткан жери жок.
эгерде биз сараң болсок өзүбүзгө эле зыян. Эгерде адам Кудайга өз акчасын берсе, анда ал колунда болгонун баарын ортого салууну каалап, муну Кудайды сүйгөндүктөн кылаарын Ыйса билет. Баардыгы мыйзам менен бекитилген байыркы келишимде акчалай бериле турган курмандык жөнүндө да Кудай так көрсөтмө берген. Баардык кирешенин 1/10 бөлүгү ага арналышы керек. Негизи эле Кудайга курмандык бергенди билебизби? Бул жөнүндө да ойлонуп көрүш керек, Сүйүүнү мыйзамдуу түрдө бекемдөөгө болбойт. Сүйүү адамдын өз эркинен чыгат. Ким муну туура көрсө, ким берүүдөн кубаныч алса, ал дайыма бер жана бергениңди эч ким көрбөсүн деген принципти эреже катары колдонот. Мүмкүн бул аял Кудай дүйнөгө өз уулун берүү аркылуу сүйүүсүн көрсөткөнүн сезгендир. Ушул себептен ал акыркы акчасын курмандыкка берип, Кудайга болгон сүйүүсүн далилдегендир. Эмнеси болсо дагы, эң маанилүүсү берүү байлардын эле артыкчылыгы эмес экенин түшүнөт. Жарды адамдардын дагы ошондой эле мүмкүнчүлүгү бар. Жарды адам тапкан кирешесинен берген 10-дук байдын 10-дугундай эле баалуу. Сумма төмөн болсо дагы мында эч кандай айырма жок. Ал жердеги жыргалчылык үчүн эле колдонулбашы керек. Эгерде акча Кудайга жана ага кызмат кылууга арналса, өтүп кетпей турган баалуулукка ээ болот. Акчаны биз албетте баарыбыз билебиз, байлыкты, алтын болобу, күмүш болобу өзүбүз менен кошо тиги дүйнөгө алып кете албайбыз да. Бирок ушул жерден асманга байлык кылып которууга мүмкүн. Демек, аны жарды жесир аялга окшоп, бөлүктүү баалуулукка ээ максаттар үчүн колдонууга болот. Ошондо акча асмандагы капиталга айланат. Жесир аялдын жашоосу жөнүндө аз билгенибиз өкүнүчтүү да. Ал колунда болгонун бергенде Ыйса анын тартуусун кабыл алып, анын жашоосу үчүн кам көрүүнү өзүнө алгандыгы жөнүндө айтылбагандыгы өкүнүчтүү. Бирок мен ойлойм, Ыйса мунун берешендигин, мында курмандыкка барганын бекер калтырган жок. Сулаймандын Теңириңе мал-мүлкүң менен алгачкы кирешең менен урмат көрсөт, ошондо кампаларың ашыгы менен даңга толот. Жүзүм сыгылуучу жайыңдан жаңы шарап ашып-тышып төгүлөт деп турат. Ушундай деп айтканда, ал Малахиянын оозу аркылуу ким кирешесинин 1/10 бөлүгүн алып келсе, анын үстүнө батасы төгүлөрүн дагы убада кылган. Акчасынын 1 бөлүгүн бергенге алымсынбаган, 10 эмес 100% берген, Кудай үчүн колунда болгондун баарын сарптоону каалаган аял тартуусун кабыл алган Кудайды эч кимге карыз болборун сөзсүз таанып билет. Пасах майрамы бул жарды жесир аял үчүн эң сонун майрам болгон. Буга ишенсек болот. Болбосо элестетиңиз, өзү жесир аял, жарды аял. Анын жана ибадатканага акырын кирип, акчаны кутуга салып чыгып кеткени деле бул өзүнүн мындай батына албаганынан, өзүнүн ушундай бир материалдык абалын көрсөтүп турганы да. Байлар барып мындай ишенимдүү түрдө доң басып барып турган шыр этип толтура акчаны төгүп атса, берки аял акырын барып бекилеп гана салып кетти да. Бирок Кудай анын тартуусун бийик баалады. Достор, берген кол бул эч качан жартыланбайт экен. Ошондуктан жүрөгүбүз дайыма ачык болсо, бергиси келбесе, анда анын ашы да бышпайт. Сөзсүз шылтоото болот. Эмнеге иштебейт? Эмнеге мындай кылбайт? Эмнеге мындай кылбайт? Эмне минтпейт депчи. Адам таарыныш ойлоп табышы мүмкүн. Адам бир шылтоо ойлоп табышы мүмкүн. Албетте бул анын өзүнүн иши. Бирок ачык жүрөк, берешен кол менен Кудай ошондой кылып өзүнө жараша берет экен. Андыктан биз эмне сепсек ошону урабыз, жакшы гана нерсени себепле, жүрөгүбүз жакшылык үчүн дайыма ачык болсо экен. Достор, саатыбыздын ушул 10 мүнөттүк подкасттын соңунда мен сиздерди дагы бир жолу чай кайнаганча 10 мүнөт деген подкасттын алкагында Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Ал жака дагы катталып биз менен бирге болуңуздар. Жана алды жака комментарий кылып жазып койсоңуз болот. Негизи эле сиз курмандык бересизби, кимдир бирөөнө садага бересизби? Мына бул тууралуу дагы оюңузду алды жака жазып койсоңуз болот. +1 301 760 60 70 WhatsApp номеру дагы кызматта. Биз сиздин билдирүүңүздү күтөбүз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.